Assalamu alaikum agayın. Salamатсыңарбы көрөрман. Бүгүн кеч өтөн интернеттен бир жакшы кабар угуп, анан дал келүүбү айтор эсиме келип отуруп, Ташкул Керексисов, Ташкул акенин дүйнөдөн кайтканына эртең мына 3 жыл, 4 жылга аяк басып кетип атат. Пандемиянын убагында 20-жылы каза болду эле жарыктык киши. 21-жыл го. Анан кийин сөздүн кыскасы, мен Ташкул аке жөнүндө дагы бир жазып жүрөм. Аманчылык болсо чыгарармын китеп кылып. Ташкул Керексисов мына көлгө бир өлбөс өчпөс улуу алып кулдун тили менен айтканда көлгө эстелик куруп кетти. Өзүнө жалпы кыргыз уруху, аалам уруху дегендей ушундай урухтарда, маданияттан эстелик куруп кетти да. Аны кезегинде мен Ташкул Керексисов көркөм архитектуранын гений деп жаздым. Ташкул аке деп, Ташкул аке жана Жит акенин, Алты акенин да бирөө болосуз деп жаздык. Кыскасы Ташкул аке ушундай кыргыз үчүн өчпөс Ополтоодо иш жасап кетти. Кайран киши. Анан кеч өтөн интернеттен карасам, президентибиз Садыр Жапаров ошо буйругу менен ремонт жанагындай оңдоп түсөө иштерин жүргүзүүгө өзү көзөмөлдүк кылып көзөмөл жүргүзүп аткан экен. Ошолорду угуп интернеттен окуп, анан бир жыл мурун мен аны уккан эмес экен, бир жыл мурун мамлекеттин карамагына алышкан экен урух ордону. Эң жакшы иш болуптур да, бул Ташкул акенин өзүнүн эң сөзү эле, өзүнүн кыялы эле. Эми бүгүн дагы мен постко жаздым, эми ар ким ар кандай жазып атат. Эми ал атасынан калган акчага салды беле деп да бир келжирбайлар жазыптыр. Эми элдин арасында ушундай кишилер болот экен. Ташкул Керексисов атасынын акчасынанбы, башкасынын акчасынан салдыбы, болгон тапкан ташыганын ошо көлгө, Ийик көлүнө салып берип кетти. Ал көрүн алып кеткен жок, орой айтканда. Мына ал кыргыздын казынасын тоноп алып качып президенттеринен өзү сыртта жүрөт. А Ташкул тыйындан өдө салды, ошо көлгө салбады, бай. Калды да мына кыргыз элине калды, көлгө калды. Ошол урух ордо деген эмне деген дүйнөлүк урухи дүйнөнү алып келип ошо урух ордого бириктирди эле. Мен мындай жумгактап айтайын. Анан андан да батпай кайран кишинин фантазиясы, кыялы өзгө аалам ордого курам деп баштаган. Аны мен тарихын майдалап отурбайын, кыргыздын баары билет. Ал убагында ушакта болгон, ушуну картага отуруп ийиптир деген келжирбайлар болгон. Жок, ал ошол урух ордону сатып жана корейске. Андан түшкөн акчанынан өзгө аалам ордого ал урух ордону киши айтчу жөн эле эксперимент деп. Анан аалам ордого батырам деди да. Эми аалам ордо деген эмне деген долбоор эле. Эми бул укмуш дүйнө менин ичимдин ачышканы. Ошо Ташкул аке дүйнөдөн өткөндө дагы каңырыгым түтөп сүйлөгөнмүн. Ушул YouTube'дун архивинде бар. Эми менин ичим күйгөнү кайран киши кыргызга окшобогон кыргыз интеллектуалдык ой жүгүртүүнүн ченемсиз насители орусча айтканда. Интеллект өзү чоң билимдүү киши. Ой жүгүртүү чабыт укмуш болгон бул кишинин. Эми ошол эч ким ойлобогон проектини, долбоорду жасап аткандан жасап атты дагы, анан акчасы жетпей калды, анан мамлекетинен, элинен колдоо күттү бул киши. Бул өзү мырза манап киши болчу, аристократ дейт. Анан ушундай киши болчу, эч кимден акча сурачу эмес. Анан эли дагы президенттер, качаганак президенттер да колдой алган жок бул кишини. Трагедиясы ушу да. Маселен ошол аалам ордонун баштапкы иштеринде бир ачылышы болгондо, анда Курманбек Бакиев президент эле ошо киши барып акча берген, сүйлөп. Анан өтө акча бердирткен. Эми ошону кийин канча берди десе, $10,000 бериптир да президент ушул. Мына колдоо, кийин колдоо жүргүзөбүз деп. Ушундай бир кайдыгерлик экинчи пландагы бир болбогон иштер катары көргөн да президенттер дагы. Анан эми мына өлөрүндө аябай бир сүйүнүп бул киши ушу Садыр Жапаров бийликке келгенде бул кишиге бир кабар келген экен. Эми өзү айткан мага. Мына мен Кудай кааласа ушул мына айыл, мына Манас айылын кайрадан оңдоп проекттелеңиз, ушуну долбоорлоңуз, ушуну салып бериңиз деп.
ушундай жакшы кабарлар келип атат. Кудай буюрса Аалам Ордонундагы ушу жаңы президент колдойт окшойт деп аябай сүйүнгөн да аңгычалык эле ооруп калды дагы ушу пандемияда. Эми мен врачтардан да сурадым. Бул киши ушул жулунуп атып, мен долбоорлорум бар, мен эл үчүн жасай турган иштерим бар деп жатып анан жан бергенде кайран киши. Эми көзүңө жаш келет. Мына эртең өлгөн күнү, дүйнөдөн кайткан күнү да. Анан эми президентибиз абдан жакшы иш кылып атыптыр. Ушул рух ордону колуна алып, мамлекеттин колуна алып, көзөмөл жүргүзүүсү. Бул рух ордо деген дүйнөлүк, кыргыздын эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги курулуш өзү, архитектура. Муну бүткүл дүйнөлүк диндерди да, ойлорду, фантазияды, философиянын баарын алып келип батырган. Эми Кудай кааласа өйүздөгү Аалам Ордону колго алса, албетте Ташкул Акеде эч ким жасай албайт аны. Бүттү, Ташкул өлдү. Бирок эми ал кыргыз элине керек. Кыргыз мамлекетине керек. Анан үй бүлөсү турат, үпележе турат, эки кызы турат. Ушуларга ыраазы кылып, жакшынакай ошол Аалам Ордого президент аларды кабыл алып, ошол эжени да кабыл алса болот. Эртең мына көз өтүп кеткен күн президент аздекте ушу кишинин жесирин, кыздарын, анан ошол Аалам Ордону кам көрсө, анын аягына чыгарса, эми андай эч ким чыгара албайт өзү бардагыдай. Бирок бул эми Ысык көл кыргыз бермети, ошол кыргыз берметине бир шөкөт тагып кетти. Керексиз. Бир сонун шөкөт, бир эстелик калтырып кетти да кыргыз элине. Ошон үчүн эми арты кайырлуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Баягы Улуу айткандай, алдыбызда өмүр турат түгөнгүс, артыбызда өлбөй турган эл калсын деген. Элибиз болсун, жерибиз болсун. Ташкул Акедей генийлер, кыргыз элинин учу кур болбой ушундай Ташкул Акени кайталаганда таланттар чыксын деп тилейли.